Саламатсыздар, жалпы жамаат. Барыңыздар, жайга салыңыздар. Дагы бир жолу куттуктайм. Негизи эле адам баласы эки тараптуу чарчайт. Биринчиси бул физикалык жактан чарчаса, экинчиси эмоционалдуу жактан, психологиялык жактан чарчайт. Физикалык жактан чарчоону биз батыраак жое алабыз, бирок психологиялык жактан чарчаганда, мындайча айтканда, физикалык жактан канчалык эс алып турса деле, жан дүйнөсү эс ала албаса, ал адамдын аялбы эркекпи жашоосу абдан кыйынчылыкта учурашат. Эң негизгиси эле өзгөчө аял затына ички жан дүйнөнүн эс алышы абдан чоң маани тудурат. Мен дагы абдан эс алганды жакшы көргөн айымдардын катарын толуктайм. Мен көбүнчө жаратылыш коюнунда эс алганды жактырам. Анан дагы болушунча жалгыз калып эс алган мага көбүрөөк жакшыраак. Ошондой эле китеп окуйм, өзүмдүн бир хоббим менен алектенем, ошол эс алуу көбүрөөк таасир берет. Ушул жерге келгенде чындап өзүм эс алганды сезем да. Негизи эле айтып атпайбызбы, биз баягы дүйнөдө бир эле кыргыздар эс алганга барып чарчап келген, бул кыргыздар болсо керек депчи. Биз баардык нерсени максималдуу түрдө колдонобуз да. Өзүбүздүн мисалы үчүн жөнөкөй эле ден соолугубузду карабастан, болушунча алыбыздын жетишинче иштейбиз да. Качан турбай калганда же бир аябай катуу ооруп калганда эле ошол эле больницага барып көрүнөбүз, ошол эле убакта такыр турбай калганда анан катуу эс алабыз дагы. Бирок ал нерсенин мындай рахатын сезбей калабыз. Биз чындап эле эс алып атабызбы же жокпу дегендейчи. Ошол эле көлдүн сезону келди, ошол эле тоонун сезонуна келди. Бизде айымдар ал жака барып деле чын-чынына келгенде эс алышпайт. Ошол эле күйөөсүн карап аткан, ошол эле бала чакасын карап атат. Сөз баягы темадан алыстабай эле кете турчу нерсе, кайра эле келип чындап эс алууга чыгып, кайра чарчап келет да. Буну менен эмнени айткым келип атат? Биз болушунча ошол ар бир нерсени өз убактысы менен колдонсок болот. Мисалы үчүн башка мамлекеттегилер бизге аябай суктанышат. Кыргыздар жыргап эле жүрүшөт, эс алып той топтууларда 4 саат, 5 саат жөн эле убактыбызды текке оротобуз. Бирок ошондо да биз физикалык жактан дагы, психологиялык жактан дагы катуу чарчап калабыз. Ошол эле нерсени биз 4 саат, 5 саат эмес, 2 саат өзүбүзгө жакшылап көңүл бөлсөк, биз абдан чындап эс ала алат элек да, ошо өзүнүн каалаган нерсеси менен. Биз баягы эле эл эмне дейт деген пикирге такалып калганы үчүн дагы ошол көбүрөөк зыянын алып атат болушубуз керек. Ошол эле Японияда жаңы жумуш убактысына жаңы система киргизилиптир деген маалыматты жакында окуп калдым. Мурда жумасына 5 күн иштеп 2 күн дем алса, азыр наоборот 3 күн иштеп 4 күн эс алат экен. Бул дагы адам канчалык жакшы эс алса, ошончолук күчтүү иштеп берет деген белгискен бир чети абдан көрүп мындай суктандым да ошол нерсеге дагычы. Бутуңдагы бут кийимиң кысып турса, кең дүйнөнүн эмне кереги бар деген бир акылман сонун сөзүн угуп калып аябай чоң таасирлендим эле. Негизи эле буну менен эмнени айткым келип атат? Ошол биздин кичинекей үй бүлөбүз менен болгон эс алуу бул жашообуздагы чоң бир ролду ойнойт экен да. Тактап айткандайчы, качан гана адамдын үй бүлөсүндө жакшы эс алып, үй бүлөсүндө жан дүйнөсү тынч болбосо, ал дүйнө жүзүн кыдырса деле анын көңүлүндөгүдөй эс алуу болбойт экен. Эгерде ошол эле үй бүлөсү менен мамилеси жакшы болуп, үй бүлөдөгү эс алуу оюндагыдай болсо, ал жөнөкөй эле бир гүлдүн өсүп турганын көрүп деле жан дүйнөсүн тынчтандырып эс алдыра алат. Буну менен эмнени айткым келди? Адам баласынын ошол эле эс алууга чейин чарчоонун келип чыгышы бул адамга эң биринчи эле жалкоолуктан келип чыгат деп ойлойм да. Себеби илгерки адамдар болсо көпчүлүгү тынымсыз иштеген, алар жаман нерсени ойлогонго, жаман нерсени көргөнгө убактысы болгон эмес. Алар кичине эле уктап алып эс алып алса, алардын жан дүйнөсү сонун калыбына келип калганда, азыр бизде замандын өнүккөнү ушунчалык жакшы, бирок бир чети бизге терс таасирин тийгизгендиктен биз ар нерсени көрүп атып, ошол эле соцсеттерден, ошол эле телевизордон ар түрлүү жаңылыктарды көрүп, анан эмнеге менин жашоом мындай эмес деген бир ичтеги уйгу туйгудан улам биз өзүбүзгө жалкоолукту, ошол эле максатсыздыкты алып келип алабыз дагы, анан жан дүйнөбүзгө абдан чоң бир бурганакты пайда кылып алып атабыз да. Ошон үчүн болушунча адамдар бир нерсе менен алек болуп турса, бул ошол эле психологиялык жактан дагы, физикалык жактан дагы эс алууга абдан чоң шарт түзүп берет деп ойлойм. Ар бир ошол эле эс алууда биз
айтып атпайбызбы, баягы сен жумушка жетише албай жатсаң, сен үстүнө дагы бир жумуш кошуп ал, ошондо батыраак жетишесиң деген бир эжекебиздин сөзү аябай жакты да. Биз болсоң баягы эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот деген нерсеге көбүрөөк басым жасап алабыз да. Ошону мисалы үчүн жөнөкөй эле үйдө отурган аялдын бош убактысы жок да. Мынтип карап келсең кыларга иши жок, баягы күнүмдүк нерселер бирок ошол эле өзүн дагы эптей албайт да. Элементарный башы көзүн жууп, өзү таза мындай денесин таза алып жүрө албайт. Буну менен биргеликте эле эртең менен жок дегенде биз күнүнө контрастный душ деле айткым келип атат да. Жок дегенде бир маал муздак суга, жылуу суга бат-баттан чайкап койсо, бул организмдеги жаман терс гормондорду айдап чыгат дагы, адамдын ошол эле бодрый жүргөнүнө, ошол эле мындай энергичный жүргөнүнө, анан жаман негатив нерселерден дагы алысыраак болгон нерсени айткым келип турат.